Эми сатууда бизди ийгиликке алып келчү кээ бир көрсөткүчтөр жөнүндө сүйлөшүп кетели. Демек бул кайсы көрсөткүчтөр? Негизинен бизди эки көрсөткүч бизди ийгиликке алып келип же ийгиликтен алып качат экен. Биринчиси бул жолуучулардын саны. Ал башында өзгөчө жаңы баштаганыбызда алардын саны көп болушу керек экен. Жолуучулардын сапаты акырындык менен жогорулайт экен. Ушул эки көрсөткүчкө дайым биз таасир этип, ушул эки көрсөткүчтү дайым карап турушубуз керек экен. Өзгөчө сиз жаңы баштаганда албетте сиздин тажрыйбаңыз жок болот. Продукцияны жакшы биле бербейсиз. Сатуу боюнча сизде адамдар, кардарлар менен сүйлөшүп, тил табышы боюнча, алардын муктаждыктарын билүү боюнча сизде тажрыйбаңыз аз болот. Андыктан сиз башында жолуучулардын санын өтө көп жасашыңыз керек экен. Негизинен башында сиз ишти жаңы баштаганда сиз жолуучулардын санын көп жасап отуруп гана утат экенсиз. Жана жолуучулардын санын көп жасап отуруп гана жолуучулардын сапатын көтөрө алат экенсиз. Тажрыйба алып отуруп жолуучулардын сапатын көтөрө алат экенсиз да. Бирок ушул экөө тең дайым жогору, жолуучулардын саны көп болуп, жана жолуучулардын сапаты жогору болгондо гана сизде натыйжа дайым жакшы болот экен. Эми экөөсүнө тең дайым көңүл буруш керек экен. Эгерде жолуучулардын саны аз болуп, бирок сиз жакшы кыйын сатып, жакшы реклама кыла билсеңиз, продукцияны жакшы айта билсеңиз, бирок жолуучулардын саны аз болсо, сизде албетте натыйжа чыкпайт экен, сизде албетте сатуу аз болот экен. Тескерисинче жолуучулардын саны көп болуп, бирок сапаты начар болсо дагы, сиз ойлогончолук көп натыйжа албайсыз, бирок натыйжа болот экен. Бирок сиз ойлогончолук натыйжа көп албайсыз, анткени сиз жакшы айтып бере албайсыз, ошол эле адамдарга жакшы кызыктыра билбейт экенсиз. Экөөнө тең андыктан көңүл бурушуңуз керек экен. Бирок өзгөчө башында сиз жолуучулардын санын көп жасашыңыз керек экен. Жаңылар келип жаңы ишти баштаганда мындай сөз менен келишет бизге, кээ бирлер эч кимге эч нерсе керек эмес экен деген ойдо калышат экен. Мына мен канча адамга сунуш кылдым, бирок эч ким кызыкпады деген ойдо келишет. Алар менен анан биз алар менен көбүнчө сүйлөшүп мындай билип келгенде, сурап келгенде көбүнчө эмне болот? Алар 2 досуна, 3 досуна көрсөткөн болот дагы, болду эми башкаларды кызыкпайт экен деген натыйжага келишкен болот. Мына анан ошондой эле биз көбүнчө суроо беребиз, эмне Бишкектин баарына керек эмес бекен дейбиз, же Оштун баарына керек эмес бекен дейбиз. Деп мындай юморго айландырып сурайбыз. Көбүнчө алар жок, андай кылбадым мен баарына сунуш кылбадым дейт. Ну анда сен канча кишиге сунуш кылдың десек, санап көргөндө көбүнчө 4, 5, 3 киши болот да. Ал эми 10-15 кишиге сунуш кыла элек болот. Албетте 2 киши менен же 3 киши менен натыйжа болбойт экен. Жок дегенде 6, 7, 10 кишиге сунуш кылсаңыз, ошондо 1-2 киши чындап кызыгып бир-эки нерсе алып көрөт экен. Анан биз суроону беребиз, эмне 5 кишини тааныйсыңбы, сен таанышың 5 деп сураганда дагы өздөрүнө келе түшөт. А так чынында эсептеп келсек, көпчүлүк учурда алардын тааныштарынын саны 100, 200, 500ге чейин барат экен. Ал 500ге чейин, 500 мына жарым жыл ичи 500ге адамга көрсөтүп жетишкен ордуна 3 кишиге же 4 кишиге көрсөтөт экен да, анан ошого жараша жыйынтык чыгарат экен, болду, калгандары кызыкпайт экен деп ойлоп калат экенбиз. Чында бул туура эмес жол экен. Жолуучулардын саны дайым көп болуш керек. Кардарларыңыздын саны жетишелик болгондо да жолуучулардын саны дайым болуп туруш керек экен. Анткени кээ бир кардарларыңыз анча-мынча көчүп кетиши мүмкүн. Кээ бир кардарларыңыз барып башка фирманыкын алып калышы да мүмкүн. Андыктан улам-улам мына 10 кардар көндүрүп алган болсоңуз дагы сиз улам-улам жок дегенде ай сайын 1ден 2ден кардар кошуп турганыңыз жакшы болот экен. Ошондо сиздин кардарларыңыздын саны акырындык менен барып көбөйө баштайт экен. Эми мисалы үчүн сизге бир суроода, сиз бир дүкөн ачтыңыз, продукты кандай бир нерсе сатат, ошол жерден ошо дүкөндүн астынан бир эле киши күндө бир эле киши өтсө, ал дүкөндүн соодасы жакшы болобу, ал дүкөн өсүп өнүгөбү же ал дүкөн банкрот болуп жабылып калабы? Кандай деп ойлойсуз? Чынында ал дүкөн өнүгүш үчүн ал дүкөн астынан жок дегенде күнүнө 15 би, 20 би, 50 би, 100 киши өтүп туруш керек да. Ошондо гана ал дүкөндүн келечеги бар экен. Анткени билесиз, 100 киши өтө турган болсо, 100 кишинин баары кире бербейт, билесиз. Кирген адамдардын баардыгы тең эле сода кылып чыга бербейт. Сода кылгандын баары тең эле кайра-кайра келе бербейт экен. Анан сода кылгандардын баары тең эле чоң сумма кала бербейт экен. Кимдирбе кирип туруп бир суу алып чыгып кетет экен. Андыктан ошол дүкөндүн астынан өтө көп адам өткөндө гана ал дүкөн башында өзүн өзү актоого иштейт экен, бара-бара анын прибыль алып келип чоңое баштайт экен, өсө баштайт экен. Бул бир гана эң негизги көрсөткүчтөрдүн бири бул көп адам астынан өтүш керек. Бирок жолуучулардын сапаты дегенде эле ал дүкөндүн рекламасынын, телөөсүнүн сапаты дагы акырындык менен жакшырып отурбаса, ремонту, башка сүрөттөрү, рекламный ходдору, рекламалык акциялары ошонун үстүнөн улам-улам иштеп отурбаса дагы албетте өсүү кеч болот экен. Жана ойдогудай ошол дүкөндүн потенциалы толугу менен колдонулбай калат экен да. Сиз дагы өзүңүздүн сапатыңызды өстүрүп отурсаңыз, сиз толугу менен потенциалыңызды колдоно алат экенсиз да. Эми мындай сөз бар экен, сонун между попой и диваном доллар никогда не пролежит дейт экен. Не просунешь деп айтышат. Мен мынтип айтам көбүнчө,
чтобы доллар просунуть под попу, нужно попу поднять дейбиз. Демек сиз дагы эгерде мына дүкөндө айтып атабыз, эгерде ал дүкөндүн астынан 100 киши же 200 киши өтүп турбаса бир күндө, анда ал дүкөндө эмне кылыш керек? Ал дүкөндө алышыбыз керек дагы, көчүрүктүр башка жака көчүп кетиш керек. Ошондой адам өткөн жерге өтүш керек, Же болбосо көптөгөн адамдарды алып келүү жолун, акция жана башка жолдорун ойлоп иштеп чыгыш керек. Көпчүлүк учурда көчүрүш керек да, көпчүлүк учурда. Эми сиздин учуруңузда сиз бир күндө 5 киши, 10 күндө 50 киши менен жолугушуу болуп турбаса сизде, анда эмне кылыш керек? Анда сиз көчүңүздү көтөрүп, башка жака жылып, сиз дагы ошо 100 киши өтүш керек дегенде, сиз да ошол адамдар менен жолугушуу уюштурууңуз керек. Бир жерди көтөрүшүңүз керек, Бир жерди көтөргөнүңүздө гана сизде жолугушуулардын саны көбөйөт экен. Аны кылбадыңызбы? Жолугушуулардын саны көп болбойт. Андыктан сизде натыйжа да болбойт, тажрыйба да ала албайсыз. Албетте, биринчи кардарларыңыз да пайда болбойт, биринчи тажрыйбаңыз да пайда болбойт, биринчи акчаларыңыз да пайда болбойт. Албетте, сизде өнүгүүгө да акча болбойт экен. Анан ушул тупикте кала берет экен. Андыктан ушул эки көрсөткүч өтө чоң ролду ойнойт экен. Эң биринчи баштаганыңызда бирок жолугушуулардын саны эң көп ролду ойнойт экен. Новичок болгонуңузда сизде көбүнчө 100 кишиден 80 кызыга бербейт экен. Бул эми ар кимде ар кандай. Кимдир бөөдө 70 кызыкпайт, кимдир бөөдө 60, кимдир бөөдө 80, Орточо 80 киши кызыкпайт экен. 20сы кызыгат экен. 20 кишиден 10 кызыгып карап көрөт, сурайттырат, бирок албашы мүмкүн. 10 алып көрөт экен. 5-өсү дайым алып турат экен. 1-2-өсү чоң же орточо кардар, сиздин сүйүктүү кардарыңыз болуп калат экен. Мына бул эми мен грубо, ар кимдики ар кандай болушу мүмкүн. Кээ бир учурда 50-сі кызыкпайт, 50-сі кызыгат, мисалы үчүн. Ошондо сиз 10 кишиге сунуш кылсаңыз, мына 8 кызыкпайт экен, 2-3 кызыгат экен орточо. 2-3 кызыккандан 1-2 алып көрөт экен, 1-2 алып көрбөйт экен, мында караганда. Мына 5-өсү деп атабыз, мына демек 1-өсү сизде алып кардар болот экен, 2-өсү. Мына ушундай статистиканы өтүшүңүз керек болот. Каалайсызбы, каалабайсызбы, башында ушундай болот экен, Миң башыңыз менен барып туруп дуалды сүзсөңүз дагы, бул статистика 100дөн 100 киши кызыгуу деген болбойт экен. 100дөн 80 киши кызыгуу деген да болбойт экен. 30, 20, максимум 40 болушу мүмкүн. Орточо 20-30 кызыгат экен, калгандары кызыкпайт экен. Андыктан сиз азыртан эле иштеп атканда жок деген сөзгө көнүшүңүз керек экен. Адамдардын не надо деген, отказ, нет деген сөздөрүнө көнүшүңүз керек экен, Жок биздин профессия экен. Ал эми оба бизге чыккан комиссия экен. Комиссияны билесиз, акча бул, Демек сиз андыктан жок дегенде укада эч убакта кайгырбашыңыз керек экен. Анын ордуна сиз сүйүнүшүңүз керек экен. Мен өзүмдүн профессиямды өздөштүрүп атам. Мен өзүмдүн ишимде ийгиликке жетүү үчүн иштеп атам деп. Келечекте мен оба дегендерди уга баштайм деп. Мен статистиканы отработка кылдым деп. Анан да мисалдардын бири, мисалы үчүн элестетиңиз, официант сизге келди да, кофе, чай деп сурады. Сиз жок, кофе, чай ичпейм, мага тамак айлап кел дедиңиз. Шорпоңузду ичип алдыңыз. Эми ал официант элестетиңиз, мен неге буга кофе менен чайды сунуш кылдым? Бул барып албайт экен. Мен мындайын эч кимге сунуш кылбайм. Бул албайт, чай ичпейт экен бери эле деп сунуш кылбай койду. Анда ал официанттын колунан адамдар чай ичеби же ичпейби? Таң калыштуу болмок, Бул минтип официант ушинтип жини келип экинчи айтпайм, болду сунуш кылбайм, башкаларга да айтпайм, эч кимсине айтпайм деп кетип калса. Ал официанттын келечеги бар жокпу? Ал акча таба албайт, Анан бул не нормалдуу эмес да болмок, Официант ансе нормалдуу эмес. Эмнеге Фабери компаниясына келип консультант болуп каталог көрсөтүп иштейм деген адам 2 киши көрсөтүп, башка бирөө көрсөтпөй койсо, бул нормалдуу. Значит, болбойт экен, ал өтпөйт экен, аны сатыш кыйын экен деген нормалдуу ой пикирге келебиз. Бул нормалдуу эмес. Андыктан жок деген сөзгө көнүшүбүз керек экен. Нет, не надо деген сөздү угөр, анан оonu угат экенбиз биз. Стюардесса да мисалы үчүн, кофе, чай, соки жана башка дейт. Кызыккандар алып ичет. Поездерде да, мына поездерде кабачки, балык, пиво жана башка ичимдиктерди, тамак аштарды көтөрүп келишет, пирожкилерди көтөрүп айтып өткөтөшүп, кызыккандар сурап алышат. Ошондойбу? Мына көрдүңүз, көптөгөн адамдарга биз сунуш кылтабыз, кызыккандар сурап алып атышат. Бул жерде да дал ошондой экен. Эгерде кимдирбөө жок десе, сиз нормалдуу кабыл алыңыз. Болгон ал адамга азыркы учурда ал керек эмес, же такыр керек эмес, же азыркы учурда убактылуу керек эмес, же азыркы учурда анын ою ушул продукция боюнча кызыгуусу анча эмес. Же балким сиздин айткан сунушуңуз ага туура келбеди. Же балким өзүндө проблема бардыр, өзү азыркы учурда не до этого болуп атат. Мисалы үчүн экзамен менен болуп атат, же айталы отчет менен болуп атат да, ал не до красоты болуп атат, не до волос, не до кухня, не до уборка болуп атат, мисалы үчүн,
Андыктан ал сизге жок деп атат. Ошон үчүн сиз эч убакта жок деген сөздү кайра башыңыз керек экен. Жок деген сөз сиздин айыңызда да болушу мүмкүн, сиздин ичиңизде да болушу мүмкүн, сиз жакшы сунуш кыла албаганда. Жок деген сөз сиз акырын сүйлөгөнүңүздө да, өтө акырын сүйлөп же суроолорду туура эмес бергениңизде болушу мүмкүн. Продукция жөнүндө айтып бере албаганыңыздан да болушу мүмкүн. Бирок жок сиздин айыңыздан эмес, өзүнүн айынан да болуп аткан болушу мүмкүн да. Азыркы убакта отчет жана башкалар менен болуп аткан болушу мүмкүн. Балким азыркы убакта ага маалымат жетишпейт. Демек сиз маалыматты көбүрөөк берип, түшүндүрүп, кызыктырып отуруп акырындык менен аны ооба дедирсеңиз болот экен. Бирок азыркы учурда жок деди, сиз капа болбой, дагы да жанагы реклама сабагында көргөн болушуңуз керек, настойчивый болуп, дагы да акырындык менен кийинчерээк дагы сунуш кылып көрө беришиңиз керек. Эч убакта капа болбошуңуз керек экен жок деген сөзгө. Дагы бир сонун жокко мамиле бул жок сиздин ийгилик боюнча тренериңиз. Мына боксер келип мишенди көп жолу урат, ура берет, анын бир 1000 жолу, 10.000 жолу, 100.000 жолу урганда анын ударлары өтө так, өтө күчтүү, өтө мындай точкага тие турган, өтө тез болуп калат экен. Бирок анчын ал көптөгөн 10.000, 1000 ударлар жасаш керек экен. Ал эми сиз болсо көптөгөн жокторду угуп отуруп, сиз профессионалдыгыңыз өсөт экен. Бул боюнча бир бизнес леди өтө атактуу интернетте сатуу сабактарын сонун берет. Ушул айткан экен: "Мен жок дегендерге рахмат айтам азырга чейин" дейт. Ошол убакта мага жок деген кардарларга мен рахмат айтам, ыраазымын дейт. Эмнеге? Дегенде алар жок деген үчүн мен дагы да башка адамдардан жокторду угуп отуруп, акырындык менен мен эң күчтүү, мен эң сүйүктүү кардарларымды таптым. Эгер алар мага ооба деп койгондо, мен башкаларды издебейт элем дагы, ошолор менен аз алган кардарлар менен жүрө берет элем дейт. Эгер алар мага ошондо ооба деп коюшканда, анда мен продукцияны жакшы издебейт элем, сатуу профессиясын жакшы өздөштүрбөйт элем дагы, мен Россияда интернет аркылуу эң чоң командаларды кура албайт элем деп айткан экен. Көрдүңүз, Анан менин ал интернет аркылуу көп статьялар жазчу, бизнес боюнча, сатуу боюнча. Менин статьяларым эгер башында адамдар дароо эле бардыгы миңдеген, миллиондогон адамдар окуганда, анда мен статьяларымды мындан да мыкты жазууга аракет кылбайт элем. Анткени мага адамдар менин статьяларымды аз окуганда гана мен ойлонуп, өзүмдүн үстүнөн иштеп отуруп, мен көбөйтүп аракет кылып отуруп, мени окугандар чындап көбөйдү жана мен статьяларымды, макалаларымды кызыктуу жазып калдым деп айтканда. Андыктан сиз эч убакта жок болбой атат, кардар кызыкпай атат деген убактылуу нерсеге эч убакта карабаңыз. Анын ордуна статистика отработканы кылган аракет кылыңыз. Отработай статистику деген бул деген 10 кишиге айт, 10 кишинин 8инен жок деген жоопту деген экен да. Андыктан сиз жокто эч убакта жаман мамиле кылбаңыз. Жокка чынында тескерисинче сүйүнүң. Сиз отработка кыласыз. Кийинки адамдын мындан да мыкты, чындап сизге керек адамдын ооба деген жообун угууга кадам таштап атасыз.